Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Тагдареги Алиева 104 тарегинен бир бөлмөлүү батирди сунуштайбыз. Бул жер Ош улуттук драма театрынын арткасы, же болбосо Кыргызстан банкы, же болбосо Эм банктын арткы тарабы десек баарыңыздарга маалым болсо керек. Бул жагы Ногацк пайдондон чекпет үчүн жолдор бар. Үйдүн сырткы абалы жакшы, фасады жакшы. Балдар ойночу аянтчалары кенен көрүп турасыздар. Үйдүн коросуна унаа кирбейт. Унаа жер төлөгө кирет, ал жер төлөсү дагы унаа токтоо үчүн жер төлөсү өзүнчө сатылат экен. Өрт коопсуздуктар толугу менен алдын алган. Үйдү 24 саат жана 7 күн бою күзөттүн кызматында жана ошондой эле видео байкоонун кызматында болот. Көрүп турасыздар. Алдында эмесе үйдүн ичинен да сиздерге кененирээк тааныштырып өтсөк. Биз лифттен 4-кабатка көтөрүлгөндөгү бет маңдайдагы оң жакка бурулганда бет маңдайдагы батир болуп калат. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Негизи подъезди кенен көрүп турасыздар, желдетүү системалары иштейт. Сиздин 4 коңшуңуз болот. Жалпысынан сиз менен 5 батир болуп калат. Биз батирге келе турган болсок, батирдин жалпы аянты 46 квадрат метрди түзөт. Үй ак түстө, негизинен молочный түстө туш кагаздары тандалып, буйртма менен кооздолуп жасалгаланган. Үй негизинен өзү бир бөлмө болгону менен 2 бөлмөлүү катары кылып чакан кооздоп коюптур. Биз алгач оң жактагы бөлмөлөрдөн башпага турган болсок, биз оң жакка башып бакканда эле чакан ушундай болгон. Айымдардын сүйүктүү бөлмөсү бул ашкана бөлмөсү болуп калат. Мынакей көрүп турасыздар. Суунун агымы жакшы. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, үйдүн эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Газ мечи иштейт, желдетүү системалары иштеп турат. Газ мечи да жаңыдан гана орноткон. Мынакей көрүп турасыздар. Ушул эле ашкана бөлмөсүн, мынакей өзү негизи планы боюнча бул жер ашкана бөлмөсү кенен болсо, ашкана бөлмөсүн бул жакка бөлүп туруп, бул ашкананын жарым бөлмөсүн уктоочу бөлмөсү катары бөлүп койгон. Көрүп турасыздар. Сыналгыны бул жерге илесиз. Сыналгынын чубалгылары да тартылган, электр чубалгылары тартылган. Потолокту жана туш кагаздарды жууп тазалоо толугу менен болот. Үйдө бир аз үйдүн кожоюну өзү жашаган экен. Жылуулук системалары киргизилген, көрүп турасыз. Бул жакта балконго өтө турган болсок, балкондун терезеси панорамалык көрүп берип турат. Көрүп турасыздар. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Терезелери сырткы тарабы жыгач түсүндө, ал эми ички тарабы жели пластик. Жолду бул жерден жолду карап турат. Жана ошондой эле түштүк тарапты карап турат. Эмеректери дагы орнотулган, эмеректери да калтырылат. Бул жерге кийим тайымыңызды алып келесиз, жайгашасыз. Үй толугу менен жашоого дайын. Биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, мынакей ашкана бөлмөсү. Кийинки бөлмөсү эшиктен бет маңдай кирип келгендеги бөлмө. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн 2 каганаттуу эшиги бар. Эшиктери ак түстөн. Мынакей үйгө келе турган болсок, диодный лампочкасын өчүп коелу. Бөлмөнүн шыпы потологу натяжный потолок, бассейн абалында. Туш кагаздары сары молочный түсүндө болуп калат. Мынакей асма чырактары жайында. Бөлмөнүн терезеси ушул эле жол тарапты жана ошондой эле түштүк тарапты карап турат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Бет маңдайыңызда МВДнын имараты жайгашкан. Көрүп турасыздар. Биз акыркы бөлмөгө баш багып сиздер менен тааныштырып өтөлү. Эмеректи да атайын буйртма менен жасалгалатыптыр. Себеби дегенде бул жерге ортосуна сыналга орнотсоңуз, майдай чүйдөңүз же болбосо бул жерге азыр болгону сиз кийим кечеңизди, төшөнчөлөрүңүздү, кийиздерди алып келсеңиз, жашоону дароо баштасаңыз болот. Биздин акыркы бөлмө, интернет чогулгалары да келген. Мындан аркысында төлөп, улап бересиз. Жуунуп тарануучу бөлмөсү менен ажаткана бөлмөсү бирге жайгаштырылган. Аристону 80 литрлик Аристон. Желдетүү системалары иштеп турат, көрүп турасыздар. Бир аз тазалап коюу керек экен болгону. Капелдери, сапаттары жогорку. Мына карасаңыздар, бири-бирине абдан төп келип турат экен. Кир жуучу машина менен бет кол жуучу жайы. Айымдар жана мырзалар, ушул 2 бөлмөлүү батирдин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы 62.500 акш доллары менен бааланууда. Бир аз түшүрүп берүү жолдору бар.
алмашуу жолдору жок, дагы акча болсо гана сатылат. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биздин каналды күзөтүп туруңуз. Баса белгилей кетүүчү жагдай үйдүн техпаспорту бар. Андыктан эгер сизге банк уруксат берген болсо, ипотека жолунда дагы үйдү өзүңүздүн карамагыңызга өткөрүп алсаңыз толугу менен болот. Төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, ой пикир калтырыңыз, чоң бармакты басып коюңуз.